бардыгынын көңүлдөрү жакшы. Күн Кудай буйруса кечегидей жамгыр болбойсун деп тилеп отурабыз. Кудай буйруса азыр жакшы. Анда эмесе мен бүгүнкү программа менен тааныштыра турган болсом, билесиздер, бул проект ушул Баялай агро проектиси Швейцария өкмөтү тарабынан каржыланып, Helvitas Swiss Corporation жана Агахан фонду тарабынан ишке ашырылып атат. Бул проект 2 жыл болду башталганына, официальный 2014 жылы май айында башталган. Азыркы ушул 2 жылдын ичинде мен айта турган нерсе көп, өзүм айтпайын, бирок жакшы жетишкендиктерге жетишип атабыз. Ошол иш-чараларды уюштурган максатыбыз, эң эле негизги максатыбыз ушул биздин алай чоңалайда турган фермерлер, көрүп атасыздар, жылда Ош шаарында, Бишкек шаарында көптөгөн чоң жарманкелер өтүп атат, бирок тилекке каршы фермерлердин көпчүлүгү ал жака жете албай, ал жака барганга мүмкүнчүлүгү жок болуп, бул жактан маалымат жетпей атат. Ошондуктан бул Баялай агро 2016 жарманкесинин эң эле негизги милдети ушул жердеги фермерлерге ошол биздин кандай айыл чарба техникалары бар, кайсыл жерден алса болот, ошолордун өздөрүнүн өкүлчүлүктөрүн бул жерге чакырып, даже техникалары менен кошо келип бул жерде көрүп атасыздар, ошолордун баарын алып келдик. Бүгүн ушул жерден баардык маалыматты, керектүү маалыматтарды алып, өзүңүздөр ушул жарманкеден мен ойлойм пайдалуу маалыматты алып кетесиздер. Анда программа боюнча айта турган болсок, бүгүн ушул биздин ачылуу аземинде ушул биздин Алай райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Ташкулов Ильяз Акжигитовичке биринчи сөздү берсек. Ильяз Акжигитович, сизге сөз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү ушул Баялай агро 2016 жарманкесине келген коноктор, алайлык туугандар, чоңалайлык туугандар, жалпыңыздарды мына ушул жарманкеге келип, бардыгыңыздар ушул жерден бир керектүү маалыматтарды алып келет деген ишеништебиз. Мына ушул жарманкени уюштурган биринчи ушул Helvitas менен Агахан фондусуна терең ыраазычылык билдиребиз. Себеби дегенде бул жарманкени көрүп турасыздар, бардыгыңыздар бул айыл чарбасына эң керектүү болгон азыктарды, бир бөлүкчөлөрдү жана техникаларды, мал чарбасын бүт бардык дегел ошо айылда эл кандай тиричилик менен алектенсе бүт бардык азыктарын, мүмкүн болсо ошо азот жер семиткичтерден бери бардыгын алып келиптир. Ал эмес кайра иштеткен, ушу жүндү иштеткен бүт бардык ушул тигүү кол өнөрчүлөрдү да бардыгын чакырып келиптир. Бул деген эң жакшы нерсе. Себеби дегенде биздин Алай элинде кандай продукциялар өндүрүлүп жатат жана бизге керектүү продукцияларды бул жерде бар экенин билбей, областтан башка жерден издеген жарандарыбыз болот. Ал эми ушу биздин районубузда кандай нерселер өнүп жатат, кимдерге кандай керек болуп жатат, техникалар кандай, кайсыл техникалар бар, ал эмес ушул банктагылар дагы кайсыл техникаларды берип жатат, лизингке берип жатат, алуу жолдорун жанагы миң уккандан бир көргөн дегенде элибизге канчалык деңгээлде айтсак дагы, окутсак, жазууларды, жарыяларды берсек дагы көңүл бурбай калышы мүмкүн. Ал эми ушул көзү менен көрүп, кайсыл техникалар бар экенин, кандай өндүрүштөр бар экенин элибиз көзү менен көрсө, бир ишенип бир керектүү жардамды алат деп ойлоймун. Ошондой эле мына ушул сиздерге дагы ушул жарманкени уюштуруп, элибиздин тиричилигине аз да болсо бир жеңилдетип, бир жардам тийип калсын деп уюштуруп жатасыздар. Сиздерге дагы ушу Алай райондук мамлекеттик администрациясынын атынан, өзүмдүн атымдан терең ыраазычылык билдирем. Себеби дегенде ушу Алай элинин жашоо турмушу бир жогорулашына аз да болсо бир салымды кошуп калалы деп ниет кылып жатасыздар. Ушулар ишке ашып, элибиз ушул жарманкеден керектүү пайдаларды алышып, керектүү жардамдарды алып, мындан кийин жана ушу элдерибиз дагы ушундай бир өндүрүүчүлөргө бир сүрөөн болот, өздөрүнө бир дем болот деген ойдо кылып атасыздар. Ушул элибизге да жардам тийсин деймин. Жана ушу келген коноктор, сиздерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Ушу Алай эл ишин атайын уюштуруп жатасыздар. Ишиңизде де ийгилик болсун, аманчылык болсун, тынчылык болсун. Жаздын алдында турабыз, ар бирибиз ушул жер менен алектенип аткан түшүмүңүздөр мол болсун. Элибизден тынчтык кетпей, жерибизден береке кетпей, ар дайым ынтымакта, биримдикте ушундай жакшы күндөрдө жүз көрүшүп, жакшылыкта жүрүшүңүздөргө тилектешмин.
Ильяс Акжигитович чоң рахмат. Анда кийинки сөздү ушул атайын Бишкек шаарынан биздин Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин өкүлчүлүгүнөн келген Сагынбаев Аскербек Авазбековичке сөз берсек, атайын ушул бүгүн выставкага ушул катышып өзүнүн бир оюн бөлүшөйүн деп келиптир. Аскербек Авазбекович, анда сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу жармеңке катышуучулары. Мен биринчи ошол жармеңкени уюштурган ошол Алай районунун мамлекеттик администрациясына, ошондой эле Агахан фонду, Хелбатас долбоору жана уюштургандарга, анан ушул министрликтин ушул Алай районундагы руарына ошол ыраазычылык билдирип кетет элем. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, жакында май айында ушу Бишкек шаарында Айыл Агро 2016 жармеңкеси өттү. Бүт республикадан, ошондой эле сиздердин райондон өкүлдөр барып катышып келишти. Ал жерде дагы жакшы ушундай техникаларды көрсөткөн, алдыңкы прогрессивдүү заманбап технологияларды көрсөткөн ошол жармеңке болуп өттү. Ушул бүгүнкү уюшулуп жаткан жармеңке, мен ошонун уландысы ушул бардык жерлерде көрсөтүлүп жатканы эң жакшы. Анын үстүнө ушул чоң Алай, анан Алай райондорунун ушул жаратылышта жайгашкан жерини эске алып, бүгүн ушул эки фонд Агахан менен ошол Хелбатастын ушундай демилге көтөрүп чыгып, ушуну уюштуруп, ушул тоолуу райондогу элдер алыска бара албашын эске алышы, ушул жерде көрсөткөн ушундай жармеңке уюштурганы, бул эң жакшы жөрөлгө, эң жакшы демилге. Менимче бул жармеңке кийинки жылдары дагы уланат. Бүгүн ушул жакшынакай ушул алдыңкы заманбап технологиялар жана боюнча таанышасыздар деп ойлоймун. Мен ушул жармеңкенин ишине ийгиликтерди каалап кетем. Рахмат. Аскербек Авазбекович, чоң рахмат. Анда кийинки сөздү ушул Ош областынын, Кыргыз Республикасынын Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн келген биздин өкүлүбүз бар. Мөнөкбаев Райымберди Бекмуратович, анда сөз сизге. Ассаламу алейкум, урматтуу Алай район тургундары. Урматтуу бүгүнкү ушул жармарканы уюштуруучулар. Мен бүгүнкү күнү ушу жармарканы уюштургандарга өтө чоң ыраазычылыгымды өзүм атыман, губернаторубуз Талайбек Насырбековичтин жана жалпы эле биздин аппараттын атынан ыраазычылык билгизип кетем. Себеби мындай жармаркалардын өтүп турганы биз үчүн өтө жакшы. Экинчиден айта турган нерсе, мына өз иш пландарды айтылып атпайбы? Швейцариялык мамлекет өз каржылоосу менен Агахан фонду өткүзүп атат экен. Ушул биздин Кыргыз Республикасынын өсүү өнүгүүсүнө өздөрүнүн салым кошуп жаткан ошон биздин мамлекеттерге өтө чоң ыраазычылыктарды билгизем. Бүгүнкү жармаркада мына айыл чарбасын өстүрүү, айыл чарбасы тармагындагы бардык продукциялар, өндүргөн продукциялар жана бу айыл чарба техникалар көргөзүлүп жатат. Ошондой эле айтып кете турган нерсе, мына Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн азык-түлүк программасын ишке ашырууда бизде 2016 жылга эгилген эгиндерибизден, мына күздүк эгиндерден бүгүнкү күнү жазгы эгиндерди эгип, ошонун аягына бүтпөй туруп, бизде айтып кете турган нерсе, мына Кара Суу районунун Сабай айыл өкмөтүндө уже күзгү арпаны орушту баштады да. Мына кече биз ошонун күбөсү болуп кайттык. Себеби 2016 жылдын түшүмүнө эгилген эгиндердин биринчи багы продукцияларды алдык. Ошол арпабыздан 1 гектар жерден 35 центнерден чыкты. Ошондой эле мына бүгүнкү көрсөтүп аткан ярмаркадан дагы мен ойлойм, мына биздин келген фермер дыйкандарыбыз чоң бир өзүнө керектүү нерселерди алат деп. Рахмат сиздерге, ошо уюштургандарга, Алай районунун мамлекеттик администрациясына, ошонтип элдерди чогултуп, ярмаркаларды уюштуруп, айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө өз салымдарын кошуп жаткандыгына өтө чоң ыраазычылыктарды билгизип кетем. Рахмат. Рахмат, Райымберди Бекмуратович. Действительно, сиздер билесиздер, Талайбек Насырбекович өзү келемдеп эле пландаштырып аткан. Бирок тилекке каршы Ошто этно фестиваль болуп, ошол жактан колу бошоо келе албай калды. Ошон үчүн сиздерден ошону маалымдап коем дегем. Анда кийинки сөздү ушул Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин түштүк аймактык башкармалыгынын башчысы Маматов Искендербек Батырбековичке сөз берсек, билесиздер, экономика министрлиги биз менен аябай тыгыз байланышта иштейт. Биз өткөргөн иш-чаралардын баардыгына активдүү катышып келишет. Анда сөз Искендербек Батырбекович сизде.
Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жарманкенин катышуучулары. Бүгүн ушул сиздерде уюшулган иш-чараларды көрүп, ошол техникаларды көрүп, малдардын жаңы породадагы малдарды көрүп, элдердин кол өнөрчүлүгүн көрүп, ошо элдин маанайын көрүп, ушул аябай кубанычта болуп турабыз. Ошондой жарманкелердин өтүп турушу аябай чоң түрткү бере турган нерсе, экономикабыздын өнүгүшүнө жол кое турган нерсе. Биздин дагы Кыргыз Республикасынын экономика министри Кожош Орозбекович да сиздерге ысык саламын айтып, ушул өзүнүн ушул бүгүнкү жарманкеге катыша албай калганына өкүнгөнүн билдирди. Себеби уюштуруучулар тарабынан ушул Кыргыз Республикасынын экономика министри да чакырылган эле. Урматтуу алайлык, чоң алайлык туугандар, коноктор, ушул бүгүнкү иш-чараларды карап көрүп, биздин экономикабыздын келечеги бар экенин байкасак болот да. Элибиздин колунан келет, элибиз ушул аябай чыгармачыл эл, мээнеткеч эл. Ошон үчүн ушундай уюшулган, ушундай элдик майрамды уюштурган ушул уюштуруучуларга мен да чоң ыраазычылыгымды билдирем. Алай администрациясына, Хелбетас, Агахан уюмдарына, сиздерге да чоң рахмат. Ушундай иштерди ар дайым өткөрүп тура бериңиздер. Бул сөзсүз ушул өзүнүн экономикалык жыйынтыгын берет деген ойдомун. Рахмат, тынч аман болуңуздар. Ишиңиздерге ийгилик. Искендер Батырбекович, рахмат. Анда кийинки сөздү билесиздер, ушул проект бир гана Алай районунда эмес, эки ушул тоолуу эң шарты катаал райондордо иштеп келатат. Биздин экинчи районубуз бул Чоң Алай району. Чоң Алай районунан тилекке каршы ушул мамлекеттик администрациянын башчысы келе албай калды, бирок анын ордуна биз менен дайыма биздин ушул иш-аракетибизди колдоп, жөлөп келген ушул Чоң Алай райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын биринчи орун басары Тагаев Исмаил Орозбекович келиптир. Ошого сөз берсек. Исмаил Орозбаевич, кечиресиз. Урматтуу Баялай Агро 16 жарманкесинин катышуучулары, мен ушу райондук мамлекет, Чоң Алай райондук мамлекеттик администрациянын атынан, жалпы элибиздин атынан, бери келген жалпы фермер дыйкандарыбыздын атынан, ушунгу бүгүнкү жарманкени уюштурган Хелбетас, Агахан фонду, МСДС коомдук фондунун өкүлдөрүнө, Алай райондук мамлекеттик администрациянын жетекчилигине чоң ыраазычылык билдирем. Өзүңүздөргө белгилүү билесиздер, ушу биздин Баялай программасы 3-4 жылдан бери ушу биздин Чоң Алай райондорунда бир топ долбоорлорду өткөрүп, бир топ иштер аткарылып жатат. Буларга мына бүгүнкү келген биздин дыйкандарыбыз деле чоң иштешкен, биздин фермерлерибиз жакшы билет. Буга чейин дагы бизде 20-дан ашык проекттер ишке ашып, бир топ жакшы иштер аткарылды. Мына бүгүнкү келген биздин делегация Чоң Алай районунан мен ойлойм ушу жаңы технология тракторларды, техникаларды, жана башка шаймандарды, башкаларды ушу түздөн түз кимден алыш жөнүндө маалыматтарды алып, Кудай буйруса, техникалар менен алабыз деген чоң үмүттөрүбүз бар. Анан урматтуу программаны уюштуруучулар, сиздерге дагы бир жолу ишиңиздерде чоң ийгиликтер болсун. Ар дайым ушундай жалпы райондун, облустун элдери үчүн жарманкелерди уюштуруп, ушундай жакшы иштерди аткарып атканыңыздарга дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Бир нерсени айтып коеюн. Акыркы мына 2 жылдан бери ушул малдарды асылдандыруу боюнча дагы бир топ жакшы иштер аткарылып атат. Тагыраак айтканда, Чүй облусунан 8 фермерибиз Чоң Алайдан асыл тукумдуу порода торпокторду алып келип мына өстүрүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Кудай буйруса, бүгүн дагы жакшы алдыңкы технологиядагы техникаларды, жана башкаларды биз дыйкан фермерлерибизде таанышып, мындан кийин ушул райондун бир иштерине биз дагы пайдаланабыз деген чоң үмүт бар. Дагы бир жолу жарманкенин ишине чоң ийгилик каалайм. Исмаил Орозбаевич, чоң рахмат. Анда акыркы сөз. Биздин ушул айтып аткандай эле ушул проектти, ушул Баялай проектисин биздин эң негизги партнерлорубуз, өнөктөштөрүбүз десек болот. Баялайга чейин бул МСДС коомдук фонду бардык айылдарда билесиздер иштеп келе жатат. 10 жылдан ашык булар иштеп, көптөгөн ушул экономиканы өнүктүрүүгө салымдарын кошту десем болот, жаңылышпам. Ушул коомчулукту өнүктүрүү МСДС коомдук фондунун ушул Ош филиалынын директору
Сулайманова Жылдыз Асанбековна келген, ошого сөз берсем. Жылдыз Асанбековна, сөз сизде. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу Алай район тургундары, урматтуу коноктор. Сиздерди баардыгыңыздарды бүгүнкү салтанатты күнүңүздөр менен куттуктаймын. Биз үчүн бүгүн абдан маанилүү болгон айыл чарба көргөзмөсү өтүлүп жатат. Бул көргөзмө Баялай долбоорунун алкагында Швейцария өкмөтү менен каржыланат. Баялай долбоору Алай районуна иштегенине толугу менен 2 жыл болду. 2 жылдын ичинде көп иштер жумушка аткарылды, ашырылды. Анын ичинен айтып кетсем, өткөн жылы биз Кытайдан жана Кара Суудан атайын жасалган пресс-подборщиктерди алып келдик. 8 электрический кармадробилка жана башка кичи өлчөмдө мини техникаларды алып келгенбиз. Бүгүн мына карасак, бул жерге 40тан ашык уюмдар катышып атат, ишканаларды. Алар өздөрүнүн сельхозтехникаларын, кызматтарын бул жерге коюп атышат. Демек, дыйкандарга, фермерлерге өздөрүнө ыңгайлуу шартта техникаларды алса болот экен. Мен өзүбүздүн атынан дагы кызыктар болуп бул жерге келип катышкандарга чоң рахмат айтып атам. Жана Баялай Агро 2016 жарманкесине ийгиликтерди каалаймын. Чоң рахмат. Жылдыз Асанбековна, рахмат. Анда биз өзүбүздүн официалдуу сөзүздү ушул менен жыйынтыктайбыз. Мен сиздерге айта турган нерсе, ушул мен бүгүнкү программаны сиздерге жарыялагып коеюн деп чечтим. Бүгүн ушул сиздерге мен айтайын дегеним, бул чоң эле майрам болуш керек. Мындай иш-чаралар бизде тилекке каршы көп өткөрүшкө мүмкүнчүлүк жок, каражат да жок. Ошон үчүн бүгүнкү выставкадан, ушул жарманкеден болушунча пайдалуу маалыматтарды алып, пайдалуу контакттарды түзүп, ушул Оштон келген, Бишкектен келген, мына автомаш радиатор келип атат, Юто компаниясынын техникасы келип атат. Өзүбүздүн мына Жошолуда даже өзүбүздүн жергиликтүү мастерлер бар экен, картофеле, капалка, сажалкаларды жасаган. Былтыр Чоңолайга да сатышкан экен. Ошого окшогон колунан келген ушул мастерлерден контакт байланыштарын алып, мен оюмча сиздер бул жерден көп пайданы аласыңыздар деп ойлойм. Анда мен айта турган нерсем, азыр программа боюнча биз официалдуу ачылыш болуп ушул жакты кыдыргандан кийин ушул фермерлерге пайдалуу болсун, выставканы көрүп эле кетип калбасын деп биз 4 семинар уюштурганбыз. Бул биринчи семинарыбыз саат азыр убакыт боюнча кандай жетишип атабызбы билбейм, улук 12:00-гө пландаштырылган. Фермерлер үчүн мобилдик приложениялар деп. Азыр билесиздер, мобилдик приложениялар аябай өнүгүп атат. Ошол мобилдик приложенияны басып эле малдын оорусун кантип аныктаса болот, кантип дарыласа болот аны. Ошол боюнча бир бизден Бишкектен атайын Агроинформазия деген бир ишкана келген, алардын өкүлчүлүгү келген. Алар атайын 1 сааттык сиздерге кызыктарсаңыздар ошол жерден семинар өткөрүлөт. Бул семинар мамлекеттик администрациянын жыйындар залында болот. Ошол эле учурда параллельно жумуртка багытындагы тоок өстүрүү боюнча да бир семинар уюштурганбыз. Ал боюнча докладчы УАЭС Агро деген ишкананын өкүлү ал да бул жерге келген. 2 семинар параллельно болот. Ошон үчүн урматтуу фермерлер, сиздер өзүңүздөр тандап алсаңыздар, кайсыл семинарга катышам деп. Экинчи семинар, значит, бул районунун мына билим берүү башкармалыгынын залында, о жерде жакын эле жерде, ошол жерде болот. Мамлекеттик администрацияга атайын маршруткалар уюштурулган, ошо менен барсаңыздар болот. Ал бүткөндөн кийин эле дагы бир семинарыбыз болот. Билесиздер, акыркы убактарга бизде ушул теплицага аябай кызыгуучулар көп болуп атат. Теплица чарбасын кантип өнүктүрүү керек деген темадагы ушул семинарды койгонбуз. Бул семинар Агробазар айыл чарба кооперативи Халяб Филькин деген жигит келген. Капельное орошение, тамчылатып сугаруу, теплицаны кантип куруш керек, канча баасы канча болот, аны кантип сугарыш керек, баардык ушул теплица боюнча, ушул күнөөскана боюнча байланышкан суроолордун баарын ошол жерден алсаңыздар болот. Мага уже 1-2 фермер келип ушул теплица боюнча кызыгып, мен ушундай семинар катышат элем дегенде кызыгууларын билдирди. Значит, саат 1-де ушул мамлекеттик администрациянын жыйындар залында биринчи семинар бүткөндөн кийин экинчи семинар болот. Ошол эле семинарга параллель автомаш радиатордун өкүлчүлүктөрү менен Айыл банктын өкүлчүлүгү Саматов Топчубай Айыл банктын кредиттик ажысы менен Кыял Россельмаштын өкүлчүлүгү тракторду кантип лизингге алса болот, кандай кредит алса болот, анын шарттары кандай, канча мөөнөткө берилет, сиздердин баягы көйгөйлүү техниканы өзүм сатып ала албайт элем, каражатым жок эле дей турганда болсо, ушул семинарга катышсаңыздар болот.
Андан кийин дагы ушул семинарлар бүткөндөн кийин ушул жерге Оштон атайын Этно Ош деген жаңы ачылган ушул фольклордук группаны чакырганбыз. Булар 2 сааттык сиздерге ушул бүгүн не только выставканы, жарманкени көрбөстөн келип көңүл ачып концерт угуп кетсин деп 2 сааттык концерттик программасын тартуулайт. Андал бүткөндөн кийин ушул райондук маданият бөлүмүнүн дагы өздөрүнүн даярдаган концерттик программасы бар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эгер суроолор болсо, бул жерде Улук деген жигит мына көк футболкачан жүргөн балдарга уюштуруучулар тобуна кайрылсаңыздар болот. Семинар боюнча алыстан келген меймандар дагы башка суроолоруңуздар болсо, ошол көк футболкачан Баялай командасынын өкүлдөрүнө кайрылсаңыздар болот. Чоң рахмат. Бүгүнкү ушул жарманкебиз ийгиликтүү өтүп, жамгыр жабай турсун деп тилейбиз. Рахмат. Jarmankeden elimiz көп пайда тапты да. Рахмат. Базарбай ака танистар ушул Боз Караган айында ветеринар ассимилятор болуп иштейт. Көп жылдан бери ушул жасалган аттан боюнча адис. Базарбай ака, өзүңүз айтып берип, кандай бул кайрадан келген? Мына 3 күн ачын былтыркы жылы Алай районунда уйдарды барлы дагыларда bir чүйдөн әперіскен. Алата парадасындағы чүйден 1,5 жашар күнажындар. Бұлардың енесінің сүттілігі 32-ге шейін сүт келеді. Сүт бағытында. Мына біздің өзіміздің Алай районында жасалма ұрықтандырдан түскен сатпақтар мынаулар аберден аңыз. Мына чүйдөн айтып коюш керек, Илязов жигит. Чүйдөн келген торпоктордун баардыгын фермерлер өздөрү сатып алды. Проект тарабынан только жол кирesi төлөндү. Калгандарын пулун өздөрү сатып алды. Алатауызге парадагы Рахмат. Алатау парада. Аңна аберден аңыз. 5 айлық сатқан. Айтып берсеңіз, айтып берсеңіз. 25-інде туылған. Қайсы жерден келдіңіз? Өзден Савайдан. Атасы мынау. Енесі қандай? Енесі Чилгелеу. Енесі мынандай Чилгелеу кішкенелеу ойлар. Ақсақал, қанша сомға қашырдыңыз ле? Бұғауы? Қанша сом болды? Пұлын берелектің мен. Еми берет мынау. Елдің көзін чамалып қалды. Bir yaş ekan. Bunu qancha ay dediniz? 5 ay mı? 5 ay. 5 aydan emi ötті. 4 ayda ғана. Жақшы. Негізі мынау ел көрсе қызығады да. Шындығын азасамын көп қызықпайды. Азыр ошо декабрда отырып жарымынша демес да. Hazır emici yazar жигитчи. Местный уйлардан амаланган. Мұны біздің алайрайын алып көптілік қызықпайды сәт уй тоялы байғыда атканда. Бұл өзі туылғанда кісіне туылады. Жерге түскеннен кейін күнін 6 литрден сүт беріш керек 2 ай. Осыны күніне 1 килограммға шейін салмақ қосады. 2 жылда 1 тонна салмақ беріш керек. 2 жылдан кейін чоңой байт бұлар. 2 жашарын 95 мыңға сатты. 2 жашар. 2 жылдан кейін чоңой байт. Жетеді. Одан кейін екенімізгі неве көрдім. Сатыс керек. Мынау ошо 1 жашар былтыр турбак енді. Кыскараак эми. Киргени көп. Жүрүңүздөр. Бул жакта булганда Азарбек ажы. Бул абердин аңгүз канча айлык бул? Канча айлык бул? 4 айлык да. Бул биз местный породалар. Бул ошолорду салыштырып көргүлө деген немеде алып келип, булардын негесин.
Батырбек aka, bular qancha? Buna 1,5 yaşarlar. Bular 1,5 жашар, biroq bular местный, жергиликтүү. Yok, çüyden gelgen. Чүйдөн келгендер, бул былтыр алып келгендер. Süt bağıtındakiler var. Süt bağıtındakiler. Bular yet süt bağıtındakiler. Мына жерде дагы бир кочкор алып келдик. Ошол боюнча айтып берсе өзүңүз, фермер булжак, атай жошоолдон кече эмес, өзүңүз айтып берсеңиз. Бул 2 жашар. Boyu 97 santimetr çıkat, buna dalısı. Bul 6 aylık kozu, 4 günden 6 aylık kozu, erkek kozu. Bul enesi. Bunun denesi yok. Yok, bunun enesi емес, bunun enesi. Kisarski paroda. Bunlar Bişkek'ten gelgeni. Anam Tacikistan'dan gelgeni, Afganistan'dan gelgenleri de var. Ana neyin rezultatı жақшысы Bişkek'teki жақсы olur. Sen adaptatsiya болуп калган уже. Мон салмагы канча чыгат ал? Bilmem, bu yıl tartı görmedim. Былтыркы жылы 1 жашар кезинде, арык кезинде 90 килограмм çıktı. Hazır koyda koşa da hoşuna arıkta. Siz cenab-ı sezonu menençiz bu jarlaşıyor. Yok, arılaşıyor. Hem özü negiz plan kılıp atабыз, mına Santaş Жайлоосуна барып, elden pada alıpçı. Hemen güzdün günü kayra kaçırıp beremiz degene menен kichine bir mындай işler jasaş gerek bolot. Al jaka şart түзүш керек болот да. Ana ошондон кийин bir 500-600 koydu güzdün günü kayra kaçırıp bергенде Жапа акамен сүйлөшүп атабыз, искусственно сүйлөшүп. Азыраак кочкор болсо, көбүрөөк кой качырып Ana bir soğuk soyup gördük, 46 kilo et verdi. 90% temizlikte, 100'e ciddi. Biraz doyuram. İki boyu. Saçı duvar. Сосуд Дуарды коюп, бул жерге ошол мук сакталат. Атайын ошол эме. Кыргызча холодильник. Холодильник. Блоуну көрсөтүп коелу дегенбиз. Канаке, бул жак фермер. Бул Жошоолдон келген атайын фермер. Айтып берсеңиз, өзүңүз тааныштырып. Бул бир мезгилде 4 саатта. Агат алып кетет. Мына жерден удобрение салып кетет. Анан 20 сантиметрден картошканы тизип берет, кайтып келет. Картошка отургузуйт. Муну былтыр жасаганбыз, быйылкы жылы бирди жасап, мына чоңалайып турганда жасап кетет. Калтаганын баласы Азиз барга, Асан, Абдулазиз. Ошолор бул агротко жакшы экен да. Эргиттер мындай буйтал болуп калат. Бул кичине 15 сотик, 10 сотик, 20 сотик жерлерге ал көйгүлдү. Абдулазизден атасы азык шеген го. Бана кичине трактор. Жок, барды келе немеге жарайбы. Мусака эң керектүү немеси шайманы кайсы болот экен ушуну жасаш үчүн зарыл болгон шайманы кайсы таппай. Зарыл шайманы мына звездочкаларын расчет менен жасалат да буга. Мына балам жасады да, мына бала жасады. Ушул бала уста экен. Калган таш оңойлор. Алган эми Канча Нормасын канча убакыт кетти? Биринчи жасаган. ана бир дефект болуп калды эле. Бил аны жок кылдык дагы. Мен да уже саткан кийин кайра ушул алып келди. Искуско үчүп уже буну Bunlar birinci жасады. Биринчи жасады, аны чоңлайга сатты. Былтыр айрыкмыттар семинарга көрүп келген. Балам тоспаңыз. Мындай жок болот шайманы тапса, математикасы болот деп да. Каргал көрүп. Баары бир айдын арам жасайсыз. Азыр барбы жокму ушуга заказ? Чоңлайдан бир заказыбыз бар, Чоңлайдан. Чоңлайда картошка Деңгеден бербедиби да ошол турбай. Енді баштакы жумуштардын эмеси баарын сана турган жок. Дарыны азайтып салса да болот, көбөйтсө да болот. Азыр велосипедин Ана биз аларга көрсөтүп, баары көрсөтүп. Рахмат. Сиздер кызык көрүп атабыз. Будан кийин албай дары көп салган картош. Ака качты. Тос. Тракторлар тос. Чөп чапкысы болду. Могу жакты айтсаңыз эме? Али.
Бул кандай техника? Бул дагы чөп өргүч, жер чабыкчы менен. Эки функция аткарат экен да? Эки функция. Алмашырат экен да? Алмашыр эке. Бул канча турат? 100 000 турат. 100 000 сом. Булар Кара Судан келген. Bunun nara koltuğun sağ tarafı ötüp atırlar. Ол жер айда. Бул дагы жер айда. Уян Кытайда. 35 000. 35 000. Буларды биз даже айылдарда демонстрацияны көрсөтүп алдык. Ушундай көй укупай, чөптап чакыртпар экен, биз айылдарда чыгып звондагы уротты көрсөтүп алдык. Качадан болгон? 3 000 сомдон Бул былтыр биз Кытайдан алып келдик эле. Быйыл демонстрация максатында ушуну Бишкекте колдоо жасайт экен. Бишкекте бир жигит жасайт экен. Өзү Кабылан көлдүктө уктук. Бул 3 функция аткарат. Чөптү тартат бул жагынан. Шише алмашылат монда отуруп. Анан макен жүгөрүнү мардеги менен тартат. Жүгөрүнү данын да ажырата алат. То есть баасы 18 500 сом Бишкекте турган баасы. Бул ар бир однофазный, бир эле фазалуу токто иштейт. Бул ар бир фермерге өтө керектүү буюм экен. Чөптү аябай эконом болот да. Жол киресин уюштуруп берет деген ушулар бар. Былтыр биз жол киресин төлөп бердик да, фермерлер өздөрү сатып алды. 18 500 сомдон. Эми бул бир торпоктун пулу деген да. Айтты. Дары чача турган неме экен, техникага улайт экен дагы. Техникага улайт, бул жактан техникага уланат. И чоң полядагы картошка, же бактарака болот, ушу менен уже эмени чачып. Кандай жакшы иштериңиз жакшы экен. Бул ушул автомашина жатырдык, бул эме копалка. Копалка. Ол багында бизде Кыргызстанда чыккан Белоруссияда бул канча миң дедим? Келген. Пресс-поддержка боюнча айтып берсеңиз, мен ушул Алайга башчысы. Мурунку Киргизиянын жаңы версиясы Россиядан Ростельмаштан чыгарылат. Модель Тукан 1600 деп коюшкан. Киргизия салмагы 3 тонна болсо, бунун салмагы 1 тонна 600 болуп чыгышкан. Киргизиянын зажиганиясы 12 точкасы болот. Буда 3 эле точка болот. Күчү кандай болот ушунун? Күчү прессти чыгарган пресстин салмагы Киргизия 10 килограммдан 30 килограммга чыгат. 27-28 килограммдан пресс жибин үзүп баштайт Киргизия. Бул 10 килограммдан 50 килограммга баштайт. 50 килограммдык регулировка кылат. Немени без отказ чыгарат. Жипти бул чия байлайт, Киргизия болсо бантик кылып байлап коет. Ал үзүлүп кете берет. Киргизиянын бүт минустарын эсептеп туруп, простой кылып туруп чыгарып коюшкан. Анан Киргизияда тракторист кыйнаганы зажигание болот дагы. Оягын чукулар, буягын чукулар. Буда мына барабанды айландырып туруп, эмне сызык бар. Сызыкты мына рамга түздөсө, бүт зажигание түздөлүп калат. Кайсы предохранитель түзүлсө, ошого болтторду кадап койгон, кайра иштете берет ошо. Трактористти кыйнабай турган. Нурлан, баасы канча баасы? Бунун баасы 760 000 сом. Алган адамдар 10 000 экен, бул сомго чагылган, долларга эмес. Алган адамдар бир сезондо 600 000 сомго иштеп атат. Өзгөндөн былтыр алгандар апрель айында Айылбанктан алышты, августта уже экинчисин нагы чак алышты. Bir günde 15-17 kilogramlık preste 4,5 ming штук чыгарат. 4,5 ming. Базар орган Кочкарата 20-22 kiloluk preste bir günde 2,5 ming 3 ming штук чыгарат. Нурлан, суроо атышат. Кредитке алса болобу? Кредитке берилет. Айылбанк аркылуу берилет, KCB, Байтчина, лизинг. Айылбанктар ушул жерде жүрүшөт. Bir жылдан 7 жылга чейин. Бул Россия, Ростеле. Канча аттын күчү бар? 36 аттын күчү бар. 3 цилиндр, свеча накалы менен чыгарган. Аппарат электрический чыгарган, водяное охлаждение. Руль гидравлический,
4 тең тартат. Повышенныйга скорость салганда автоматически алдын үзүп салат өзү. Пониженныйга салганда сразу алды кошот. Ол чоң трактордыкындай эле 500 оборот, 1000 оборот. Бизге расход саатына 3 литр. Нагрузкада 6 литр. Баасы канча? Баасы 680 000 сом. 1 жыл гарантия берилет. Любой Россия, Белоруссия 1 жыл гарантия. Гарантия ичинде бузулса, механиктер оңдоп, алмаштырып, запчастын алмаштырып берет. Анау эмне анау? Грабельби? Пресс-подбор тартылабы? Тегиз жерде тартат. Адырда экөөнүн салмагы бирдей болуп калат. Сол кылып кетет ана пресс. Мону да айтпасаңыз, Бул грабли, тарак. Бул жерге таштайт, тарап кете берет, чөп айлан болок болуп, пресс-подборщикке болок болуп таяр болуп калат. Мурунку система менен 5лик менен сагып бермей деген болбойт. Буда уже пресс аркасынан жүгүрүп эле кете берет. Ошон үчүн 4000 чыгарат да саатына. Трактор прессти илип алганда 7ден 15 километрге дейин саатта иштейт. Тез иштейт буда. Жери приз койгондо 1,5 миң зорго чыгат. 55 сом. Муну тракторуңуз канча? 680 000 сом. 680 000 сом. Bizde 3 отдел var. Отдел продаж, отдел гарантия обслуживания и отдел запчастей. 1 жыл алгандан кийин отдел гарантия обслуживания иштешет. Гарантия бүткөндөн кийин отдел запчастин ала берет. Еще кредитке бересиздер. Айылбанк. Кредитке банк аркылуу берет. 7 жылга берип атат азыр кредитке мына. Азыр банктын немелеринен сурасаңыздар болот. Айылбанк аркылуу берилет. Акча жок деп турган проблема жок да азыр. Мына 7 жыл 10 жылга берип атат. Алыш керек, иштетиш керек фермерлерге. Булар деле ошондой эле 1 миллион 183 миң. Трактор мурунку эски 80'lerden айырмасы буларга аппараттарын өзгөртүшкөн, солярканы экономдой турган кылышкан, свеча накалдарды койгон. Мурунку эски тракторларда мосторун чыгарып, баллондорун чыгарса, буларда баллонду оодарып коюп чыгат. Атак ошол 82 бойда. Башкача? 1 миллион 183 миң сом. Аркасында да биргелери барбы же өзүлөр? Бар, алар отдельно сатылат. Отдельно сатылат. Кош, телешкалар жокпу? Бар. Техника боюнча балалары канча? Кайерден чыккан? Кайерден чыкканы? Кайерден чыкканы бул? Жакшы бул. Курс берди. Hamma bog'un ish qilib, yer aydada, selkalar bor aydada. Boshqacha? 270 ming. Ko'p matayga o'tadi. Qancha kuch bor? 26 bor. 26 kuch bor. Telefon mashinasini barini qo'ysang, o'sha cho'g'a oladi. Satma. Sen bir traktorni nima bo'lasan? Telefon mashinasi Satla qancha sadaka? Yaxshilaydi do'st. Sadaka qancha ketdi? Bu 26 bor. Bu o'xshash 26 bu yemadi. Boshqa ishi o'xshash ish qiladi. Boshqacha. Bu o'xshash sanadi. 270. Oğlum çoğu o çok. O zeki. Qancha kirgan? Bu 70 mi? 70 mi? Bunda Xitoydan da chiqadi. Mod texnikanız? Bu çoğunda bu. 56 kuch var. Bası Bu 13 bin dolar. 80 bin. 13 bin dolar. 13 bin dolar. Женя bizde tartib koyucu. Kaç bola kadar? 500 dolar. Arkadaşlar. Aslında polisleri bayağı gibi de kar yapıyor. Yani ki fiyat söylüyor. Kar milyon 500. Çoğu 1600. Но осы қолөнершілік швейный машина алып бердік. Мынау сварочный цех. Үшеуде бір-біріне Авазбек Амалбекұлы дегенге сварочный аппарат алып бердік, сварочный цех açılды. Мынау ошоға чүйден алып келген торпақтар. Мына Савырлаш Чоңалайда нем алып бердік, подъемник алып бердік. Жүзімай дород тұрғанда Қашқасында біріне подъемник алып бердік. Мынау техника бойынша демонстрацияларына. Мынандай пресс-подборщиктен екін алып келіп берген былтыр. Анан сырттар билесиздер, Кашмир боюнча аябай жакшы тер болуп атат азыр. Былтыркы жылы
1,5 тонна кашмир топтогонбуз. Быйылкы жылы 2 тонна план кылдык азыр. Ошо кашмир биздин эчкилерден эле тарап, көтүн алып, америкалык бизнесмен алып атат дагы. Бельгия менен Англияда тазалап, бирок продукция Америкада чыгып атат. Мына ошол швейный машина иштеген немелер. Мына чоңалайда тоже полностью боюнча. Анан жумурт боюнча азыр бересиз. Местный рынокты зачтагы деп алай чоңалайда жумурткондур рынокта бюджет көтөрүп, алайдыкына алай, чоңалайдыкына чи алай деп чоңалай деп Олар Айылбанк, Советский Айылбанк. Как хочешь, банк Bizim bank компаньондун айырмачылыгы башка банктардан да. Биз дыйканчылык бакыруу боюнча консультация беребиз да. Именно биздин ишкерлер, клиенттерге жеке камсыздандыруу боюнча да кандай маалымат Ол жақтысы оштой кабельное решение тамшылап су системасын жалғыздан бері болудан ошо областы боюнча даже түрсүз деген уюттан жигит теплицага полностью тамчылатып сугаруу теплица эмес жөнөкөй бактар карабайын койдум. Бүгүн ушул атайын келип семинарда ушул жигит сурагандар болуп атабы? Болуп атат, аябай көп. Сиздердики мына кайсы экен? Турциян, да? Атайын заказ менен келдиңиз? Қанша чытай? 5 чытай. Бұл да орналастырылған. 20-30 метр аралықта арматур схема деген. Бұларда 5 жылдан 2 Бұл да Турциян. Мол болса бізде білесіздер. Азыр алаяққа барамыз. Мол еме. Алай менен чоңалайда атайын неме түзілген кооператив алай агро, чоңалай агро деп. Олар жылда ушундай арпа, қой немелерinin жемдерін, ұқтарын қолдап өздері сатады. Алайда эспарсет. Бұла қайсы жер қана бақыт ке? Алайды бұл? Қайсы жерден егілген? Үште өліп. Ночь спасибо за это. Ziyankeşlerine karşı cersevik işlerimiz var. Hazır başlarımız yok. Haftaya kaldı. Akülleri bırak katarlığımız da vardı. Ama siz o işler ötken için hazır ücretçi börekte. Darmeklerimiz var. Geldik hazır. Aslında kiloda sırada var? Kiloda sırada. Almana жалбырактан алып та? Жалбырактан. Ага кандай соққанда кичине болдо көрсөткөндүк ал эже аябай жакшы. Жоктарыңыз жок, баардыгы бар.
Magazin чоңойтам деп атасың? Каякта магазин? Жазып қойыш керек, магазин үшін. Алайда бізде götüge de narsel götüge dayakla berip turgan emeler. Alwa desin o. Ассоциациялар өздері отдельный чыгыш турган. Алайда менен алайда бирге чыгышты. Айтпайсыз сөймекен. Не айтып жатасың? Ветеринарлар кандай? Ветеринарлар иштеп атышат, жетишсиз негизинен жетишсиз ветеринар чоңолайт. Ветврачтар эми акыркы времени окубай калган. Эң жашы мен калгам. Ноқаттан шығарды, ноқаттың алмасынан тоқ шығарып Ноқаттың алмасынан жасаған ешқандай қосылмасыз, натуральный. Суы алып, қайнатып қойып. Жемес емес қаншанша? Мынаны бер жаққа қылып алып қойшы, мен көрейін. Ошандай қылып қойып. Сен молодцы, жақсы бар, Мошта бар. Бізге сатып қой, бізге пайда кіргізер саған. Стаканın olsa vermezsin, anne oturmalı şeyler. Ekol vergimde. Gel ayıp. Yok böyle. Anne kartopu жасағанның енесі. Biz жайықтарынан biz bulduk, абарып қалып бердік. Hazır балчы жасаған яштер жасап жатыр. Жайлауға шыққан домиктен мал жігіт жасап жатыр. Оғышын қолынан көр төгілген стаканға Hadi ekoyça sattım. 500'den aldım. Neden bakıyor aldın? Kayından. Oğuz kaça mı? Öyle 2000. 2000? He. Mayga salındı mı lan? Çok ışt aldı abi. Mayga salmayla ışt aldı. Жақсы, молодец, азамат. Шаларым натуральный да? Арча Бурылып алып тұрған зәрем, ошондай бурылып алып тұрған. 370 сом. 370 сом. Образкадан бесплан даярдап, Biraz arkarak berep vurulup dursanız. Кушоный молоко чыгарып алсаңыз. Қанша саат жоқ? Түрмері бар, стақан бар. Жоқ. Қанша?
Yok, mana. Var. Как раз сопылып жигиткен өзі. Арасында ушундай нерселер сатат. Солнечный батарея, мо шамалдан ток чыгаратын немелерди. Анан муну бул душ экен. Муну көп экен, Аристонго ката ысытканда кайра бияктан суу берет экен. Жайлоого, иштегендерге. Вообще сонун экен да, кара. Шуну куят экен силерге. 9,5-8,5, 80 litr, 70 litr. Garantiyası 1 yıl. 5.070 de uçtuk hele. Yok. 45 litr, 50 litrlikler var mı? Ariston ekan da. Yer uylarga. Balonlar var. Бул канча литр суу куят? 80 litr. Aristonga suv kirib turish kerak. Bul joyga qo'ygan. O'zi buni avtomatik chiqarib beradi. 10 minutga jetmay ысытат, ысыганда o'chib, ысып atkanda qo'lni solib qo'ysangiz to'xtatmaydi. Avtomatlari qo'yilgan. 220. Жакшы экен, караң. Айылда вообще туризм менен иштегендер Туризм иштегенде да ачы керек экен. Билсеңиздер керек. Танып жигит. Ушул алайда эң ушул ишкер, жергиликтүү ишкерлердин бири. Бул быйыл баштап тур. Якина деген, еще Жилкинады канандагы. Акча азамат. Ордук тугандар. Сахар барбы жокпу? Сахар жокпу, сахар? Канча сахар кошконбуз? Сахары жок, Жок, анда эмне үчүн? Мына сертификаты менен. Килограммы десем. Килограммы. 1 килограмм. 1 килограмм 150. Оларды ошо таза эмес да? Конкуренция эми. Действительно, ал 200 да, бул 300 сом. Мына биздики таза сертификаты менен турат. Алдыны таза көрөбүз да, таза жолго коюш керек. Жоло айлап көтүп я. Жоло айлап көтүп. А мына бүжөт түшөт. Осуга башкача. Бизге де ошо ишенелер. Килограммы литри. Килограммдан эсептелет. Бизге де коркугунан кем эмес. Биз азыраак дагы көрүп калдык. Эритип, кийимибизге таап куйсак болот эле. Эритебиз да. А биздики натуралдуу, естественный көрүнүшү боюнча ишке токмойт. Кандай сиздер? Нормал. Бияк мынаке. Кимдики бул? Алайбек. Алайбек экен. Муну алып барып үйгө жеп атам. Мына алай дегенден жеп атасың. Бизде токпок атасызбы? Мысалыжы токпок атат, 70 азыр быйыл үчө көбөйтөм деп, 300гө көбөйтөм деп. Эженикин аябай жакшы алып атышат азыр. Азыр 70 ток. Бирок немени кантип түшүнгөндөй атат. Канча сомуңуз бар, канчаны бердиңиз? Эженики эмнеси айырмабыз? Алай деген клеткада кармай. Эже напольный содержание. 70 алды, 70 ишиңиз өлгөн жок. Ошо оштон полный биз алган жумурткалардын, тоокторго жемди поставка кылган компания Оайс Агро деген компания. Жемди жебесе жумуртка бербейт да? Карагандан, чоңолайдагы курушкан эме. Мамасы ал экен. Чоңолайып тепкизан да? Чоңолайып тепкизан экен. Муну алайдын өзүнүн открытый поледа бышкан мамасы экен. Бул башкача да бар мыйды? Бар бежан. Белянда пишелек. Бизги пишелек ми? Меники помидорым пишелек. Эми бадыраңым пишелек калды да. Булар эмнеси жакшы? Көчөттү мурда оштон алып келсек, азыр көчөттү өздөрү чыгат. Помидор, керет, баарын өзү чыгарат. Кайсы эме? Кайсы компания? Үйрөндөр боюнча. Кайсы компания? Жеңиш чипи. Жеңиш Төрөкул жеңиштин келди. Жеңиш келе албады. Жеңишке келди. Кандай дейсиз? Үйрөндөргө дардар, үйрөндөр менен бүт бары бар. Орун
болмок. Бирок жоголду. Ошого биз 3 4 группа түздүк. 12 баланы атайын тест центр тарабынан булар окутушту, даярдашты. Кантип алманы дарылаш керек, кантип обрезка кылыш керек. Мына багбанчы деген. Азыр кээ бала, кээ уже өткөндө ким айтты 36 000 акча таптык деди. Мен таптым. 36 000 акча таптым, уже услуга көрсөт. Проекттарынан анда опрыскиватель алып берди. Булар өздөрү услуга көрсөтөт. Алмасыга сырт албайм, дарда албайм дегендер буларды апарып туруп чачып, услугасын көрсөтүп, уже 36 000 таптык. Ошондо 3 группа түздүк. Жо, анда чоңураак деп. Сиз алсаңыз. Хорул Жошолур. Бишкектен келген представитель. Атайын келип ушул Кыргыз гуманитты ушул жерде распространение таркатып атышат. Кандай кетип атат азыр? Элдер көп эле билет экен. Эми алайда эл көп билбейт да. Бирок алгандар, кызыккандар көп, бирок бири-бирин айтпайт. Прямой Бишкектен алышат. Значит, берге келгениңиз жакшы болду. Выставканы ушундай өткөрүш керек. Мен максатым маркетинг, реклама. Бүт баарын нушкамаларды берип атабыз. Бул азыр Бишкектен чыгат же Оштон да чыгат? Тамакты мисалы картошкага, чөпкө чыкканда тамагыңызды ысык боюнча саласдагы 8 сааттан 12 саатка чейин мону капка мондолду жаап коесуз. Тура берет ысык боюнча. Бузулбайт. Как ысык дагы, муздакты да кармайт. Пенопласт өткөрбөйт да. Пенопласт өткөрбөйт. Баасы 300 сом. Мына аялдар окуп калышы, ушуну окуп азыр үйдөн сатып ишкер айындар колун бирикмесин билсеңиздер керек. Алайда өткөн иш чаранын баардыгына ушулар катышып атышат. Кандырап өткөндө аралыгынан мынандай алмада келди. Сонун алып келсе ушундай болсо болчу. Аркада бар. Ичине суугураак да. Жылуу болсо өзү. Алайда. Ошончо да алган эмес.